Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Bulugul Maram kitabından sabak olantabız. Bugün 3. sabak. Bugünkü bölüm автор айтып жатат Babul Aniya. İdişlerden bölümü dedi. Bu bölümde idiş ayaktın hükümdörünü. Kaysı idişti koldansa bolot, kaysı adal, kaysı haram, kaysı najas, kaysı taza деген ошол жөнүндө. Негизи даратты негизги намазды негизги шарты дарат деп айттык. Эми ошол дарат суу менен болот деп суунун өкүмдөрүн эскерди. Суу бөлүмүнү бүттүк. Эми ошол сууну колдонгондо ал суюктук да, аны өзүң эле колдоно албайсың. Сөзсүз идиш аркылуу колдоносуң. Ошол себептен идиштердин өкүмүн эскерет. Сууну кайсы идиш менен колдонсоң болот? Нажаспы, тазабы, харамбы, адалбы деген. Жана ошондой эле идиш бөлүмү китабы таам ошо тамактардын өкүмүн эскерген бөлүмдө да келет да. Ошон үчүн алымдар биринчи бул суу бөлүмү келген үчүн ушул жерде идиш бөлүмүн эскерип коет. Себеби бул жерде кийин тамак бөлүмүндө эскеребиз деп калтырып койсо, бул жерде толук болбой калат да. Калып кетет да. Ошон үчүн биринчи ушул бөлүктө эскерет дагы, андан кийин эмне кылат? Кийин тамак бөлүмүнө келгенде суу бөлүмүндө идиштин өкүмүн эскергенбиз, ошол жактан карагыла деп коет. Ошон үчүн суюктукту колдонуучу курал болгон үчүн, сууну колдонуучу курал болгон үчүн идиштин өкүмдөрүн эскериш керек. Эми бул бөлүмдө алтындан болгон идиштерди, күмүштөн болгон жана ошондой эле капырлардын идиштери жана ошондой эле терилердин өкүмдөрү. Себеби илгери териден дагы идиш кылынганда кайсынысы нажас, кайсынысы таза болот. Ошол жөнүндө эскерет. Бул хадистерди окурдан мурда биринчиден шариатта алтын күмүштү колдонууда тагынуу кийим жагында кененирээк уруксат берген. Идиш аяк жагына караганда. Идиш аягында уруксат берилген эмес. Ал эми кийим, мисалы үчүн эркектерге күмүш тагынганга, аялдарга алтын кийгенге ошолор уруксат берилген. Бирок идиш тарабында эмне катуураак тыюу көбүрөөк. Экинчиден алымдардын сөздөрүндө шариатта ушу терминде бир нерсени колдонуу, истиамал деп коет, колдонуу. Истиамал колдонуу менен иттихаз деген бирдекени колдонуу үчүн эмес, жөн эле сактоо үчүн кармоонун айырмасы бар. Мисалы үчүн идиш болсо алтындан идиш болгон болсо, ошону колдонуу үчүн алган болсоң, аны менен суу ичесиң, тамак ичесиң, же болбосо дарат аласың, ал колдонууга кирет да. Анын өкүмү башка. Иттихаз деген идиш, бир алтындан жасалган идиш, сен аны колдонбойсуң. Аны эмне кыласың? Жөн эле коозу үчүн же болбосо алтынды сакташ үчүн бир сатып алдың, бирок идиш жасалган алтында, аны колдонбойсуң. Ошону менен акчаңды сактап аткан болсоң, анын өкүмү башка болот. Демек, колдонуу менен сактоонун айырмасы бар. Түшүнүктүбү? Чынында бул алымдардын арасында эгерде бирдеке, мисалы үчүн Пайгамбар хадистерде келет, алтындан, күмүштөн болгон идиштерди колдонуудан кайтарганда, эми бир адам айтса, мен колдонбойм. Мисалы үчүн алтын кашыктар бар, идиштер бар да. Жөн эле эмеге алып коем аны. Мындай байлык катары алып коем, аны колдонбойм. Үйүмдө аны сактап коем десе, ошол болобу, болбойбу деген туурараак ой боюнча Аллах алам болот. Эгерде колдонбойм десе, алтын идиш болсун, кандай гана идиш аяктар болсун, алтындан, күмүштөн болгон болсо, аны сактап коюш үчүн, колдонуу үчүн эмес алган болсо болот. Анткени анын арам экендигинде ачык айкын эч бир далил жок. Үчүнчүдөн, негизги эрежелерден бизде негизи основа алтын күмүштү колдонуу эркекке дагы, аялга дагы арам, тыюу салынат алтын күмүштү. Бул асыл эреже катары. Эми кайсы нерселерге уруксат берилген десе, ошол уруксат берилген нерселерге далил керек. Түшүнүктүбү? Асыл эреже катары негизи алтын күмүш арам деп айтабыз, колдонуу. Бирок ошонун ичинде, мисалы үчүн эркектерге күмүштөн шакек такканга уруксат берилген. Аялдарга коозуга тагынган нерселерине уруксат берилген. Демек, ичинен ошол уруксат берилген нерселер гана колдонулат. Калган нерсеси бирдекени билбей жатсак, ушуга уруксат берилгенби же берилген эмеспи деп далил билбей жатсак, асыл негизи арам деп айтабыз. Түшүнүктүбү? Эгер кимде ким уруксат буга дей турган болсо, ошого далил керек болот. Түшүнүктүбү? Эми бул бөлүмдөгү хадистерди окуп баштай турган болсок,
Birinci hadis an Huzayfa ibn al-Yaman radıyallahu anhu قال. Huzayfa radıyallahu rivayet kılıtat. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La teşrabu fi aniyetiz zahabi vel fidda ve la te'kulu fi ishafiha fe innaha lehum fid dunya ve lekum fil ahire. Muttefakun aleyh. Bu hadis sahih Buhari'de jana sahih Müslim'de gelgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altından jana gümüşten bolgon idişlerde susunduk içpegile jana anda jebegile. Jana oşunda ile tabaklarında ne tamak jebegile dedi. Antkeni bol idişlerini kapırlar üçün bul dünyada, alar üçün bul dünyada, ahirette seler üçün ahirette, arka dünyada da otadı. Töktü? Bol sahih hadis. Andan keyin hadiste an Ummu Seleme radıyallahu anha qalet. Ummu Seleme radıyallahu anha rivayet kılıtat. Allah aytdı. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ellezî yeşrabu fî inâl fidda innema yucerciru fî batnihi nâra cehennem. Muttefakun aleyh. Bu da Buhari Müslim'deki hadis. Peygamber aytdı. Kümüşten bolgon idişte susunduk içken adamdın ne içinde tozoktun otu jüröt deydi. Tozoktun içi agat deydi. O katı kaytar ol. Bu iki hadisten sahih hadis hem bu hadislerge baylanışlı kebir meseleler var. Birinci mesele altın menen gümüşten bolgon idişlerde susunduk içken dagın tamak jegen dagın aram. Bu ne aram ekendigine jogorku iki hadis açık aykın dalil bolot. Jana oşondo ile alımlardan ikinci dalil icma dalil bolot. Alımların arasında hiç kanday talaş yok. Çünkü aram ekendiginde. İkinci mesele altın menen gümüşten bolgon idişlerde bu hadislerde susunduk içүүден жана тамак жегенден кайтарып атат да. Эми алтын менен күмүштөн болгон идиштерде ушул жеп ичкенден башка нерседе колдонсо өкүмү кандай деген. Ошол менен дарат алсаң, колун жуусаң кандай болот? Хадисте жеп ичкенден эле кайтарбадыбы десе, алымдар айтат, анын дагы өкүмү арам дейт. Эмне себептен десе, биринчиден бұл хадис хаража махражал галиб деп коет. Усул фикте эреже бар. Мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алтын менен күмүштөн болгон идиштен жеп ичпегиле деп кайтарды да. Көбүнчө идиш аяк эмнеге колдонулат? Жеп ичкенге колдонулатпы? Идиш аяк көбүнчө бирдекени көбүнчө колдонулган үчүн айтылган болсо, берки азыраак учурда колдонуу үчүн нерсе кирбей калат деген маани келип чыкпайт да. Чүнкү аны да камтойт. Жеп ичпегиле, жуунбагыла, тазаланбагыла деп айтпайт, бирок көбүнчө колдонулган нерсесин айтып койсо, беркилерди дагы камтып кетет. Бул биринчиден. Экинчиден, алымдардын арасында бул дагы ижма болгон талашсыз маселе, ошол жеп ичкенден башка нерсе дагы колдонсо арам экендигинде. Андан кийин үчүнчү маселе алтындан болгон, күмүштөн болгон идиштерди жок, алтындан болгон, күмүштөн болгон идиштен башка буюмдарды, мисалы үчүн ручка болсун, же бирдекени колдонсо болобу болбойбу? Ушул сыяктуу бир колдонула турган буюмдарды. Бул дагы алымдардын арасында талашсыз бир пикирге келишкен ижма болгон арам экендигинде. Демек алтын күмүштү тамак жеп ичкенге колдонгон болбойт, аны жуунуп, башка нерсеге колдонгон болбойт, жана ошондой эле буюмдарды дагы колдонгон болбойт. Телефонуңду алтындан кылып алсаң тышыны, саатыңды ушундай не ручкаңды бир колдонулуучу буюмдарды болсо болбойт. Наваи рахмаллах эскерет, бул алымдардын арасында ижма дейт. Бирок кээ-бир мутаахир алымдар, кийин келген алымдар, Шаукани рахмаллах, Шаукани деген кийин эле келген алымдардан, ошолордон ушундай сөздөр бар, алар эмне тамак ичип, жеп ичип, ушул идиштен башка нерселерде колдонсо болот деп айткан сөздөр бар. Буга эмне далил кылат? Умму Саламадан хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ал Умму Салама чачыны бир күмүштөн болгон кичинекей идишке салып коюп сактачы. Ошол себептен эмне? Демек, муну жеп ичкенден башка нерседе идиштерди да колдонсо болот экен деген айткан. Буга жооптордон биринчиден ага чейинки алымдарда ижма болгон, бир пикирге келишкен, Шауканиге чейинки илгерки алымдар болбойт экендигин, арам экендигин ижма болгон. Бул хадиске кандай десе, ал анын идиши биринчиден эки жооп беришкен. Биринчиден башка нерсеси жок, муктаждык болуп атат. Башка идиши жоктур сактаганга дечи. Экинчиден не ал сактоо үчүн аны эметип атат. Ал идиши ал сактоо үчүн болгон, иштетүү үчүн болгон эмес дейт. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чачын да сактоо үчүн, экөөн чогу сактап койду, ошон үчүн колдонулган дейт. Демек, туура ой боюнча
алтын менен күмүштөн болгон идиштерди башка нерсеге дагы колдонсо болбойт. Жеүүчүдөн башка нерсеге дагы колдонсо болбойт. Эми бул жерде дагы бир маселе. Алтын менен күмүштөн башка идиштер болсочу, мисалы үчүн баалуу таштардан, баалуу темирлерден, кыскасы алтын кээ бир нерселер бар, алтындан да күмүштөн да кымбатыраак. Мисалы үчүн алмаздан болсун, же дагы кандай таштын түрлөрү болсун. Ошолор дагы арам барам эмеспи дегенде, бул алдын ала талашуу маселе, туурасы Аллах алам, арам эмес. Баалуу таш болсо дагы, башка болсо да, башка идиштер болсо, кымбат баалуу болсо дагы колдоно берсе болот. Кээ бир алымдар айтат, алтын менен күмүштүн кайтарылганынын себеби кедейлер, жана текебирчилик пайда болуп, кедейлердин көңүлүн сындырат, ошо себептен деп айтат да. Туура ой боюнча бул жерде илласы ошо, себеби белгисиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты да, анткени бул капырлар үчүн, бул дүйнөдө, силер үчүн акыретте деди. Эмне үчүн капырлар үчүн деп айтса, ал деле белгисиз да. Ал себеби белгисиз. Ошон үчүн себеби белгисиз болгондон кийин башка нерсени салыштырсаң, кыяс кылсаң болбойт да. Демек бул алтын менен күмүшкө гана тиешелүү. Андан башка баалуу идиштер кандай баалуу болсо дагы аны колдонсо боло берет. Түшүнүктүбү? Алтын сыяктуу эле темирдин түрлөрү болсун, же таштын түрлөрү болсун, баалуу идиштер болсо, аны колдонсо боло берет. Эми ушуну менен идиш аяктан баягы жасалган идиштердин түрү биринчи бөлүгү бул. Ошо алтын, күмүш, баалуу таштардан болгон идиштер. Алтын, күмүш арам, андан башка нерселерде боло берет дедик, э? Андан кийинкиси айтат, эми кийинки хадистерде терилердин өкүмүнө. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Эгерде тери ашатылган болсо, анда ал таза болот деди. Сахih Муслимде келди. Башка 4 сунанда келет. Айяма ихабин дубик. Кайсы бир тери ашатылган болсо, ал тазаланат деди. Таза болот деди. Кийинки хадисте Ан Саламата ибн al-Muhabbiq radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها وصححه ابن حبان. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Теринин, өлүктүн терисинин таза болуусу не аны ашатуусу деди. Бул хадисти Ибн Хиббан сахih деп айтты. Бирок Аллах алам бул хадис, бул жерде автор Ибн Саламанын хадиси деп айтат. Салама деген туурасы Айша небизден келген хадис. Айша небизден келген хадис. Жана ошондой эле бул хадис пайгамбар айткан эмес, Айша небиздин сөздөрүнөн. Кийинки хадисте булардын бардыгы бир эле жөнүндө болот, ошон үчүн бардык хадистерди окуп туруп, андан кийин маселелерин алып буюрса. Ван Маймуна радhiyallahu anha قالت. Маймуна радhiyallahu anha айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам марра Расулуллах бишатин яжрунаха. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир койдун өлүгүнү сүйрөп барашканын көрүп калды. Фaqala law akhadtum ihabaha. Пайгамбар айтты, анын терисин албайсыңарбы деди. Анда qalu innaha mayta, ал өлүп калган деп айтканда, faqala yutahhiruha al-ma' wal-qiraz. Аны суу менен жана жалбырактын бир түрүн айтты, ошо менен тазаласа болот деди. Ашатып эметет, ошондой кылса болот деди. Бул Абу Дауд жана Насаиде келген хадис. Бул дагы эмне даиф хадис. Бирок эми бул жерде ушул хадистердин бардыгы, жогоруда эскерилген хадистердин бардыгы бир маанини айтып атат. Ал эмне? Теринин таза болуусунун өкүмү эгерде ашатылган болсо таза болот экен деди, э? Ашатылгандайбы, аштатылгандайбы? Аны мондай суу куюп, бирдеке менен кырып жана теринин сырткы кабатындагы суюктук, нажас, ошонун жаман нерселерин бүт кетирет да, анан кургатышат да, ошондой бир жолдору менен. Эми бул хадистерде эмне болуп атат? Биринчи хадисте Айяма ихабин дубик. Кайсы бир тери же болбосо ида дубигал ихаб фaqat tahar. Эгерде тери ашатылган болсо таза болот деди. Бул жерде жалпы бардык терилерге тиешүү да бул хадисте. Айям кайсы бир тери деп айтып атат да. Бардык терилердин кандай гана болбосун, ал не таза деп айтып атат. Эгерде ашатылган болсо. Эми ошол терилер, кандай терилер ашатылса таза болот? Өлүк жаныбардыкыбы же тирүүнүкүбү же эти жейиле турганбы, жейилбей турганбы, бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Ошо талаштуу, биринчи талаштуу маселени эскере турганда, талашсыз жерин эскере турган болсок, биринчиден эти жейиле турган жаныбар болгон болсо, анда
anın terisi egerde adal jol menen soyulgan bolsa, misal üчүн koydun terisi adal jol menen soyulgan bolsa, ölüp kalgan jok, aram ölgөн jok. Anın terisi aşatılsa da aşatılbasa da taza bolot. Çünkü bu talaşsız alımlar arasında ne? Talaşsız mesele. Ekinci mesele, egerde çoçkonun terisi bolsa, çoçkonun terisi. Anı aşatsaң da taza bolboyt. Kanday bolsun? Bul da alımların arasında talaşsız mesele. Çünkü demek talaşsız jeri kanday eкен? Eti жейиле турган адал жаныбарлар эгерде адал жол менен союлган болсо, ал ашатса да ашатпаса да таза болот. Түшүнүктүбү? Териси. Эти сыяктуу эле таза болот. Ал эми чочконуку бул жерде арам нерселерден эң биринчи чочконуку талашсыз, ал таза болбойт ал. Аны ашатса дагы ал не таза болбойт, тазаланбайт. Эми үчүнчүсү башка жаныбар, чочкодон башка, андан кийин эти жейиле турган жаныбарлар бирок өлүп калган, өлүп калган болсо, арам өлүп калган болсо. Жана ошондой эле эти жейилбей турган жаныбарлар. Ошолордун терисин ашатса таза болобу болбойбу десе, бул аябай көп талаштуу маселе, Аллах алам. Туурарагы эмне? Эти жейилбей турган жаныбарлардын эмеси таза болбойт. Мисалы үчүн иттики, жырткыч жаныбарлардын терисини ашатсаң да ал таза болбойт. Нажас бойдон калат. Түшүнүктүбү? Ал эми эти жейиле турган эмелер качан эме болот? Эгерде арам өлүп калган болсо, ошону ашатсаң таза болот. Адал өлгөн болсо, анда антпесең деле таза болот өзү. Түшүнүктүбү? Арам өлүп калган болсо, ошондо таза болот. Анткени Айша айтып атат, "Закатул адим дибагаху". Теринин таза болуусу зака деп айтып атат. Зака деген муздалган жаныбардын териси деп атат. Муздалуучу жаныбарлар кайсылар? Адал болгон жаныбарлар муздалат да. Түшүнүктүбү? Арам жаныбарды итти муздап сойбойсуң да. Демек, муздалган жаныбардын, муздалуучу жаныбардын териси качан ашаткан болсо, ошол таза болот деп атат. Ушул сөздөрүнөн алымдар айтышат, эмне? Эгерде эти жейиле турган жаныбарлар арам өлүп калган болсо, ошондо эгер ашаткан болсо, ошондо таза болот дейт. Ал эми эти жейилбеген жаныбарлардыкы таза болбойт. Ал себеби муздалбайт дейт. Бул Ой Шаби рахимахуллах, жана Катада ибн Мубарак, имам Ахмад, жана Исхак ибн Рахавай, имам Шафи рахимахуллах, жана Ибн Музир айтат, көпчүлүк адамдардын ою ушундай. Шейх Ислам ибн Таймия рахимахуллахтын дагы ою ушундай. Эти жейилбеген жаныбарлардын териси таза болбойт экен ашатса деле. Өлүк жаныбарлар, эти жейиле турган жаныбарлар арам өлүп калса, аны ашатса таза болот. Түшүнүктүбү? Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анхудан риваят келет. Ал айтат, такыр эле эти жейилсе да жейилбесе дагы таза болбойт деп айтат, өлүк жаныбарлардыкычы. Бирок бул башка сахабалардын, Ибн Аббас жана ошондой эле Айша энебиздин оюна каршы, жана Абдуллах ибн Аббас хадисинде айтты, пайгамбарыбыздын хадисине дагы каршы келет. Ошон үчүн туурасы өлүк жаныбарлар, адал жаныбарлар арам өлүп калган болсо, териси таза болот. Качан? Эгерде ашатылган болсо. Түшүнүктүбү? Кийим кийип кылсаңыз болот, намаз окусаңыз болот, ага суу куюп даратын алса болот. Эдеш катабыз. Нажас эмес. Беркилер болсо нажас болот алар. Суу куйсаң нажас болуп калышы мүмкүн, даамы чыгып калган болсо. Намаз окусаң болбойт, кийсең болбойт да. Кыскача айтканда терилер боюнча түшүнүктүү, үч өкүм бар мына. Кыскача жыйынтыктай турган болсо, биринчиден эти жейиле турган адал жаныбарлар эгерде адал жол менен союлган болсо, анын терисин ашатсаң да ашатпасаң да таза болот. Экинчи, ошо эти жейиле турган жаныбарлар арам өлүп калган болсо, ошонун терисин ашатсаң, анда адал болот, таза болот, нажас болбойт. Үчүнчүсү, эти жейилбей турган жаныбарлар, булар эмне? Кандай союлса да, кандай өлгөн болсо да, аны ал таза болбойт эч качан, нажас бойдон калат. Себеби ал зат нажас ал. Түшүнүктүбү? Ошондой эле чочко нажас экендигинде, чочкодо талаш жок, анын териси таза болбойт экендигинде. Бул терилерге байланыштуу кыскача ушундай. Андан кийинки бөлүм капырлардын идиштери жөнүндө. Айтат: "Ан Аби Сa'лабат al-Khushani radiyallahu anhu qal: Ya Rasulullah, inna bi ardi qawmi ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim." Аби Сa'лаба деген сахаба риваят кылып атат. Айтты: "О Аллахтын элчиси, биз ошо китеп ээлеринин жашаган жерде турабыз." Китеп ээлерине эмне? Яхудилер, насранилер кирет, Ошолордун идиштеринен жей берсек, иче берсек болобу дегенде,
قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. Жоқ, андан жебегиле бир гана учурда эгерде андан башка таппай калган болсоңар, аны жууп туруп колдоно бергиле деди. Бул Сахih Бухари Муслимде кирген хадис. كينكي حديث وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه. عمران بن Husayn degan sahaba rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jana anın sahabalari bir mushrik ayoldan idishidan darat alishdi deydi. Bu uzun hadisdan qisqacha alıngan. Jana oshonda ile Buxariyda muallaq bo'lib keladi. Abdullah Umar radhiyallohu anhu bir Nasrani ayoldan idishidan darat algandığı. Bu yerde oşol mushriklerden idishlari jönündө kelip atadi. Bu birinchi hadisda Abi Salam Xushani degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytardi da, jo'q, alarni qo'ldanbog'la bir gana egerda boshqa idish topmay qolsanglar, oshonda juvib qo'ldonglar dedi. Boshqa bir rivoyatda fa innahum yatbukhuna fiha lahmal khinzir. Alar ne oshol idishlarda cho'chqon etini bishirishadi. Oshondan jesek qo'ldansoq bo'ladi degan. Munda oshol idishni qo'ldansoq bo'ladi deganda ushul so'zni aytdi. Endi bu hadisning tegiragida alındıran ayabay so'zlari ko'p. Qisqacha ayta turgan bolsak, qisqasi ne mushriklerden idishlarini qo'ldansa bo'ladi. Bu hadisda qaytarusi ne? Aram ani qo'ldonu aram ekenligini emas, makruh ekenligine dalolat bo'ladi. Ani qo'ldanbog'la dedi. Bir gana egerde tapmay qalsаңар, juvib turib qo'ldonglar dedi. Tushundingmi? Demek bu hadisda qaytargandığı Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan. Al makruh etiyatlık iretinde qaytargan. Sebebi başkadan Abu Davud'da keladi. Cabir radhiyallohu anh rivoyat qiladi. Aytadi: "Asabtu fi ma'arakatin aniyatan min awalil mushrikin, fasta'malnaha wastafadna minha falam yu'ib alayna zalik." Bir soğuşların birösünde müşriklerden idişlerinden bizge tiyip kaldı dedi. Anı biz qo'ldondik, anı paydalandık. Hech kim bizge mınday qaytargan жоқ deydi da, bunu qo'ldanboqlar dedi. Demek bu uşul hadislerden jalpı düşünü, jana müşriklerden idişlerini qo'ldansa bo'ladi ekan, biroq ehtiyatlık üçün taştagan жақшырақ. Anan egerde qo'ldonu kerek bolup atsa, juvib turup qo'ldonglar degan. Emi alındır aytışadi. Uşul hadislerden müşriklerden idişleri 3 türdü bo'ladi. Oşo 3 türdü. Birincisi, biz tak bileyiz oşol aram nersege qo'ldanıp atkanını. Gözüngme gördüň, oşonda çoçko bişirdi, je bolsa arak kuydu, oşonda aramga qo'ldanganını. Oşonu negizi qo'ldanbogan жақшы. Biroq egerde qo'ldanuga zarar kılıp atkan bolsa, muhtajlyk bolup atkan bolsa, oşol idişke. Anda juu vacip bo'ladi. Söz türde juvub qo'ldonu vacip. Tazalap juvub turup andan keyin qo'ldanish kerak. Bu birinchi avalı. Egerde biz ne anın aram nersege qo'ldanganını açık ayqın bilgen bolsak. Ekinçiden biz eme kıldık. Bilemiz açık ayqın. Alar aramda qo'ldangan жоқ. Al idişi taza boydan turadi. Aram nersege qo'ldangan жоқ. Anda anı juvub ele qo'ldana bersek bo'ladi. Tushundingmi? Birinchi avval ne? Aramga qo'ldangan qilganini açık ayqın görüp turasın. Ekinchisi, aramga qo'ldangan жоқ, taza boy juvub kelip taptaza qilib qo'yib qo'ygan idişi turadi da taza. Ani aramga qo'ldangan жоқ. Ani juvub ele qo'ldana berse bo'ladi. Tushundingmi? Üçüncü avalı bilbeyiz. Uşu aramga qo'ldanıp atabı, qo'ldanbay jatabı. Biroq oşu ıhtimal bar da, bu qo'ldanusu ıhtimali bar. Oşondoy учурда аны qo'ldanbogan жақшы, egerde qo'ldanu gerek bolsa, juvub qo'yu sünnet, mustahab bo'ladi. Birinchisinde vacip bo'ladi juvub qo'yu. Tushundingmi? Bilseng vacip bo'ladi. Bilbey jatsaң juvub qo'yu mustahab bo'ladi. Üçöönde teң, eköönde teң janağı qo'ldanbogan жақшырақ. Tushundingmi? Jana oşonday ele Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Buxari Muslimde kelgan hadisde Payg'ambarimizni bir Yahudi ayol konuğa çakırdı, anın tamağını jegen. Oşonun idişinde ele tamağını jep atat. Bu ne belgisiz bolgan idişleri. Keyinki hadis. Demek kapırlardan idişleri түшүнүктүү boldu. 3 avalı eken. Birinci, aram bolgon nersege qo'ldangan açık ayqın görsök, anda жууш vacip bo'ladi. Söz türde juvub turup qo'llanish kerak. Juvbay qo'ldansoň ne? Aram bo'ladi. Jana qo'ldanbogan жақшырақ, egerde başka bar bolup atsa. Ekinci avalı biz bilbey jatabız. Aramga qo'ldanды, qo'ldanmady. Aramga qo'ldanуу ıhtimalı bolup atат. Anda da qo'ldanbogan жақшырақ, qo'ldansoň juvub qo'ldanуу sünnet, mustahab, vacip emas juvuu. Tushundingmi? Üçüncü avalı
Таза турат ал идиши. Арамга колдонгон жок, билип турасыз. Анда жуубай эле колдоно берсе болот. Макрух эмес мында. Түшүнүктүбү? Андан кийинки حديث وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان شعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري ومسلم. Anas ibn Malik radıyallahu anh rivayet kılatat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir idişi jaraka ketdi. Jaraka ketkende sınıp kaldı. Oşo sınıktı gümüş jamak kılat go. Gümüş menen jamak kılıp koydu. Bu Bukhari Müslim'de kelgen hadis. Эми бул жерде идиш аякта биз башында алып өттүк. Алтын күмүштү идиш аяк колдонгон болбойт деди, я. Бирок бул хадисиндеги алып келатат, ошол сынык идиш аяктарды жамаганга колдонсо болот экендигине. Эгерде бир сынык жери болсо, ошол сынык жеринде күмүш эритип куюп коебу, же бирдеке өзүнүн жолдору менен да, эми ошентип алтын менен бул жерде күмүш менен болсо деди. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, эгерде ошондой жамак кыла турган болсо, биринчиден күмүш менен болуш керек дейт. Андан кийин кичинекей жери эле болсо деп айтат. Андан кийин ошого муктаждык болуп атса деп айтат. Түшүнүктүбү? Негизи туура ой боюнча Аллах алам бул күмүшкө эле тиешелүү эмес, алтынга да тиешелүү. Экинчиден ал кичинекей чек болушу шарт эмес, чоң болсо деле боло берет. Үчүнчүдөн муктаждык дегенде бул жерде мутлакыл хажа. Эми главный жамашка муктаждыгың бар. Сенде андан башка нерсе болуп атса да жамагыңга кылса боло берет. Түшүнүктүбү? Себеби идиш аяктагы бөлүмдөгү муктаждык башка бөлүмдөгү муктаждыкка караганда өзгөчөлөнөт. Алымдар айтат. Себеби башка бөлүктө муктаждык сенде андан башка жок болуп атса ошондо муктаждык болот. А бул бөлүмдө андан башка нерсе болуп атса деле бирок жамаганга муктаждык бар. Калаганың менен жамай берсең болот дейт да. Түшүнүктүбү? Эми эмне себептен кичинекей пайгамбарыбыздыгында кичинекей сынык болду? Күмүш менен жамады да, күмүш менен жамады. Ошондон кээ бир алымдар чек алат. Кичинекей болуш керек, анан күмүш менен болуш керек депчи. Негизи эрежеде мындай. Бирдеке атайлап максат кылынбай эле кылынып калды да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атайлап ошо кичинекей сындырган жок да аны. Атайлап кичинекей сындырган. Атайлап күмүш менен жамаган жок ал жерде. Не болду? Ал ошончолук өзү сынып калды. Пайгамбарыбызда бар нерсе ошол кезде күмүш болду. Күмүш менен жамап койду. Ошон үчүн алымдар айтат, "Ма жаа вифакан лам якун хаддан" дейт. Мындай өзү эле кокустан бир болуп калган нерсе, атайлап максат кылынбай эле болуп калган нерсе бирдекеге чек болбойт шариятта. Пайгамбарыбыз атайлап ушунчалык деңгээлде сындык деген жок да, ал ошончалык сынды. Эми бирөөнүн идиши чоңураак сынык болуп калса деле, аны чоңураак жеринде эле күмүш менен жамап койсоң, же алтын менен жамап койсоң болот. Ошол кезде пайгамбарда күмүш болду, демек башка бирөөдө алтын болсо деле жамап койсо боло берет. Жамака. Главный эмне дейт? Алымдар айтат, негизгиси идиштин көпчүлүк тарабы ошо күмүш же алтын болуп калыш керек. Сынып калса, жарымынан көбү сынып калса, ошонун жарымынан көбүнү алтын кылып коеюн десең болбойт анда. Себеби шариятта бирдекеге өкүм бергенде көпчүлүгүнө карап өкүм берилет. Түшүнүктүбү? Эми идиш аяктарды алтын жалатып, күмүш жалатып, ошондой кылып койсо болобу деген. Мисалы үчүн алтындан идиш жасалган жок, бирок күмүш ошо жөн эле бир темирден жасады, бирок ичи тышыны алтын менен шыбатып, жалтыратып койду. Же болсо күмүш менен ошентип койду. Эгерде кандайдыр бир идишти эми акыркы ошо маселе идиштер эгерде алтын, күмүш жалатылган болсо, ошону менен кооздотулган болсо, ал дагы эмне болбойт. Аны колдонгон Аллах алам арам болуп эсептелинет. Буга сахабалардан Айша энебизден келет. Ал эмне ошондой күмүш менен жасалган, жалатылган болсо, же болбосо жасалды, кооздотулуп жасалган болсо, ошолордон кайтарган. Эки сахабадан келет. Биринчиден Айша энебизден, андан кийин Абдуллах ибн Умардан келген. Ошол кайтарылган. Күмүш менен жасалса, же болбосо күмүш алтын менен жасалган болсо, же болбосо жалатылып чыгалган болсо дагы ал дагы арам болот. Түшүнүктүбү? Ушу менен иншалла идиш бөлүмүн бүтөт. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайр халqi Muhammad ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Суроолор болсо айтыңыздар. Башка темада болсо да суроолор болсо айтыңыздар. Бүгүнкүгө ушу жетиштүү. Иншалла кийинки сабакта улантабыз.